Ошол жерден катуу келтек жептир көзүм менен көрө элекмин, угуп атабыз. Ошол күнү уюсту ачкан, буну повышение кылбастан кайра тебелеп салышты. Ден соолугун карап бериңиздер, эркиндигин карап бериңиздер, бейгүнөө кармабаңыздар эч качан. Сот алдына чогулган мындагылар Сузакта атайын кызмат тарабынан кармалган милиция кызматкерлеринин жакындары. Алар кармоо операциясы учурунда бир нече мыйзам бузуучулуктар болгонун айтып чыгышты. Алардын катарында кызматкер Нуралы Насыровдун жакын туугандары да бар. Алар кармоо учурунда күч колдонулганын, натыйжада Насыровдун жагы сынганын айтышып, абалы оор экендигин кошумчалашат. Балам жөндөн жатып калды. Кече аябай зака жеп калыптыр, ушу ГКМБ ушу мына Альфанын сотрудниктеринин айынан мына азыр кан кусуп жатат экен. Ким жооп берет мунун ден соолугуна? Ушу элим, жерим деп иштесе, жашаган жери квартира, мына 4 жыл болгон ушу жерде иштегенине. Жашаган жери квартира, 3 баласы бар. Ушу жакшы неменин жашоонун немесинен ушу квартирада жашап аткан жери жок ушул. Барып көрсөңөр деле болот кандай условияда жашаган. Ушу пешенеттери менен ушу бала иштеп жүргөн, ушу балачы эми мына жөндөн жөн мындай курулай домат менен жатат. Адилеттүү чечип бериңиздер. Жолдошумдун ден соолугу оор экен, акыбалы. Больницага жок дегенде жаткырып бериң, мен суранам. Мен эч кандай суранып, жалбарып, амнистия сурап аткан жокмун. Анткени мен күйөөм бейгүнөө. Мен талап кылам адилеттүү сотту. Чечип бериңиздер. Эгерде дайыма ушул ийин кызматкерлерине ушундай мамиле болсо, ким иштейт дальнейшем? Акыры башка адамдарда иштеш керекпи? Өсүп келаткан балдардагы милиция болгусу келсинби? Буларга коргоо керек. Айта турган сөзүм көп, бирок мен ушул жетет деп ишенемин. Андан сырткары УКМКнын кармоо операциясы учурунда милиция бөлүмүнүн мүлктөрүнө зыян келгени айтылат. Райондук милиция бөлүмү зыян болгонун айтып, бирок чыгымы жана кандай мүлктөр экенин ачыктай элек. Кармалган милиция кызматкерлердин жакын туугандары да тартылган зыяндарды айтып, айыпталып жаткан милиция кызматкерлерине чакыруу келбегенин билдиришет. Повестка менен чакырса эле барат эле булар, эч жакка качып кетпейт эле да булар. Мынандай бир маданияттуу сыяктуу эме кылса деле болушат эле буну. Ушу повестка берип, же болбосо телефон аркылуу болуп чакырып оларды, ушул суракка алып, эме иштерин жүргүзсө болот эле бул жерде. Менин балам бар, Ибраим Шумкар, зам ошо неме опер болуп иштечү. Мыйзамсыз келип отурат, ушуга акыйкатты сурайбыз. Сот акыйкатты чечип берсин, үй камагына чыгарып берсин. Талабыбыз ушул. Болор иш болду. Бир эле нерсе ушу үй камагына чыгарып бергиле, сиздерден сураныч ушул. Эми сиздерге кенешти. Мен бийликте болуп калсам, мен ушундай сиздерди ушундай кылып, ушундай направленияда ушундай иш аткара белем, аткарбай белем, аны бир Алла билет. Бирок бир менден сиздерден ушу аксакал катары элдин атынан ушу бул жердеги турган аттар, элдердин балдардын атынан ушу суранып кетерим, үй камагына чыгарып бергиле. Урматтуу министр, бул милициялар бардыгы сиздин балдарыңыз деп эсептелинет. Эмнеге коргобойсуз? Коргоп алың буларды. Siz korgobosоңуз, бул милицияларды ким колдойт, ким көтөрөт? Менин жолдошум жөнүндө айта кетсем, менин жолдошум 5 балага моюн бербеген ушундай здоровый жигит болчу. Ошол жерден катуу келтек жептир көзүм менен көрө элекмин, угуп атабыз. Сүйлөй албайт экен жакшы. Бул мындай кордукка ал татыктуу эмес болчу. Бул аябай катуу сабап, бейгүнөө, эч кандай доказательство жок. 5 мүнөттүк видео эмнени чечет? Бул жерде адилеттүү болуңуздар. Урматтуу Улан Ниязбеков, сизге кайрылам. Жана ошондой эле биздин президентибиз Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Жапарова, мен сизге да кайрылам, аял катары. Сиз да бир мезгилде жолдошуңузду актаймын деп, жолдошуңуз үчүн ушу пикетке чыгып жалгыз ошол жерде тургансыз. Мына мени элестетип коюң, мен ошондой болтам. Менин 3 балам бар, мен үйгө камап келдим жалгыз. 4 жаш, 6 жаш баламды. Эч кандай доказаны бул жерде күнөөсү жок, аныкталбады. Эч жерден кармалбаса, бул 4 жылдын ичинде, 4 жылда гана 15ке жакын диплом, 5 орден алды. Министрдин колунан дагы, мына Ашкар Жумушалиевдин колунан дагы лично грамота алган болчу. Мына эң негизгисин айта кетейин. Мына ушул жылы лучший оперге көрсөтүлүп Сузак районунан. Но областка келип, мен лучший оперди мен алдым буйруса деп төнгөн үйдүн жүзүн көрбөй иштедиле. Ошол вручениянын алышына 2-3 күн калганда ушул иш болтат.
Суранам, адилеттүү чечип бериңиздер. Мындагылар өлкө башчысы Садыр Жапаровдон ишти акыйкат карап берүүсүн өтүнүп, Ички иштер министринен кызматкерлерин коргоону суранды. Бул айтылган окуялар 26 декабрда орун алган. Атайын кызмат Сузагыраевдин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысын жана анын кол алдындагы 2 кызматкерди кармаган. Аны менен катар кылмыштуу топтун 5 мүчөсү да камакка алынган. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү тоноочулук кылган дейилсе, милиция кызматкерлери алардын кылмышын жашырган деп шектелүүдө. УКМКнын маалыматында милиция издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жакындары менен бир нече жолу жолугуп, алар менен өз ара сүйлөшүп, кылмышты жашыруу үчүн талап кылынган паранын суммасын айтышкан. Ошол эле учурда кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартпагандыгы үчүн алардан өзгөчө ири өлчөмдө пара алганы айтылат. Деген менен милиция кызматкерлеринин жакындары бул пикирлерге кошулбайт. Жасаган иштер боюнча, окуя боюнча булар законный эле кылыптыр баардыгын. Тергөө өткөрүптүр. Ошо багы мушташкан балдарды кармап келиштир, тергөө өткөрүптүр. Булардын эмеси фажибасын аткарышкан экен так эле. Закон негизинде. Анан экинчиси булар задержана кирип кармаганда, карма буларды ур токмокко алып, багы жок нерселерден мойнуна илип, анан бул жерде гос имуществого да зыян келтирип алышат бул жерде. Себеби ошол жерде багы видеолор, видеонаблюдение, камералар полный, ошо сотрудниктер кирип, СМН сотрудниктер кирип, сыйрып кеттир. Ошо биздин ишибизди көрүп калышпасын деген сыяктуу. Бул окуя Жалал-Абадда 10дон ашуун кызматкерди жазага тартты. Тагыраагы Сузак райондук милициясынын кызматкерлеринин үстүнөн ички иликтөө кызматы иликтөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашим Тагаев, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы орун басары, сотко чейинки өндүрүш боюнча орун басары, кылмыш иликтөө кызматынын башчысы ээлеген кызмат ордуларынан бошотулган. 6 кызматкерге катуу сөгүш, дагы экөөсүнө сөгүш тартиптик жазасы берилген. Ал эми кечээ облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп Жеңишбек Айбитов дайындалып кызматына киришкен. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.